ата жаман бола турган болсо, бала үй бүлөдө 1% жаман болушу мүмкүн. Бирок апа жаман боло турган болсо, бардык перзент жаман болот. Себеби тарбияны %80% энеден алат. Мен ушундай үй бүлөлөрдү көрдүм. Атасы алкаш. Күндө ичип келет. Бирок балдары сонун тарбия алган. Ар бир өзүнүн ордунан тапкан. Ар бир мен эч ким окуй албаган жерлерде окуган. Сонун окуган. Ар бири өзүнүн ордун тапкан. Бирөөсү бизнесмен, бирөөсү мугалим, бирөөсү окутуучу, ушундай. Болсо алкаштын балдары. Ошондой ар биринин өзүнүн ордун тапкан, элдин кызматындагы адамдар, чоң адамдар. Ийгиликтин туу чокусуна жеткен адамдар. Неге? Күйөөсү жаман болсо дагы апа сабырдуу, апа оор басырыктуу, апа акылдуу, апа туура тарбия берген. Ошондой. Эгерде ушундай үй бүлөлөр дагы бар, апасы жаман, атасы сонун, бирок апасы жаман. Бул үй бүлөдөн бүт балдары мынандай болуп чыкканын дагы көрдүк. Көрүп атабыз. Сиздер дагы байкасаңыздар, көрөсүздөр, табасыздар өзүнүн коштоңдон эле. Ошондой экен, аял жаман болсо, бүт бардык балдар жаман тарбия алат экен. Эркек жаман болуп калса, бир балага таасир кылышы мүмкүн экен. Ошондой экен, мен бул сөз менен эркек каалагандай жаман жүрө берсин деген эмес, же аял киши жаман болсун деген эмес. Эгерде аял киши болсоңуз, кичине сабырдуу болуңуз. Өтөт, бардык өтөт. Жакшы бактылуу күндөрүңүз алдыда.